саламатсыңарбы балдар? Азыр биз адабий окуу сабагын аралыктан окууну баштайбыз. Сабактын темасы чиркей, чабелекей жана жылан. Сабактын максаты чыгарманы окуп талдоо менен Нух пайгамбардын жан жаныбарларга көргөн камкордугу, чабелекей менен адамдын достугу жөнүндө ой бөлүшөсүңөр. Өз алдыңарча сынчыл ой жүгүртүп, байкагычтыгыңар, таанып билүүчүлүк жөндөмүңөр артат. Байкаган нерселерди баяндап айтууга көнүгөсүңөр. Балдар, өтүлгөн темалар боюнча чакан тесттерди иштегиле. Биринчи тест. Ак кум бетине шаар курган кичинекей баланын ысмы ким? Варианттары: Асы Чыңгыз Айтматов, Б. Исхак Раззаков, В. Барпы Алыкулов. Экинчи тестибиз. Барпы Алыкуловдун чыгармасы кайсы? Варианттары: А. Нурус, Б. Ай, В. Балдарга насыят. Үчүнчү тест. Жакшы балдар экен деп жардамдашпай ким турар? Бул кайсы чыгармадан үзүндү? Асы Бак тигели, Б'сы Энелердин майрамы, В'сы бул адептүү кайсы кыз? Ушул чакан тестти иштеп, ар бириңер мага жообун жөнөтөсүңөр. Жаңы тема. Чиркей, чабелекей, жылан бул элдик жомок. Жомоктон силер эмнени күтүп жатасыңар? Бул суроого сабактан кийин өздөрүңөрдүн ойлоруңарды комментарий аркылуу мага жооп бересиңер. Анда эмесе окутуунун үлгүлүү формасын өткөрөбүз. Илгери жер жүзүн топон суу каптаптыр. Ошондо Нух пайгамбар чоң кеме жасап, жан жаныбарлардан тукум өзүлбөсүн деп, ар бир жаныбарлардан бир эркек, бир ургачы кылып, кемеге салууга буйруган экен. Күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп, кемеге суу кире баштайт. Көрсө, аны чычкан тешиптир. Нух пайгамбардын айласы кетип, ким бул тешиктен суу өткөрбөй жаап тура алат деп жар чакырат. Мен суу киргизбей кармап турам деп жылан чыгат. Ошол убадасына бек болуп, топон суу бүткөнчө бир тамчы сууну кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыры кургакка чыгышат. Нух пайгамбар жыландын эмгегине ыраазы болуп, өзүнө чакыртат. Жылан, сага ыраазымын, эмгегиңе кандай акы аласың деп сурайт. Дүйнөдө эмне таттуу болсо, ошону алам дейт жылан. Эмесе, ар бир жаныбардын, жемиштин даамын татып, эмне таттуу экендигин билип кел деп Нух пайгамбар чиркейди жумшайт. Чиркей бүт ааламды кыдырып, жан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып, кайра келе жатканда анын алдынан чабелекей тосуп: "Чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп сурайт. Баарынан адамдын каны таттуу экен дейт чиркей. Тилиң кандай болуп калыптыр? Таттуу даамга кандай болгонун көрөйүнчү. Тилиңди бери сунсаң дейт чабелекей. Чиркей тилин суна бергенде, чабелекей анын тилин сууруп алат. Кана чиркейим, эмненин даамы таттуу экен деп Нух пайгамбар чиркейден сураганда, ал кың этип эч нерсе айта албай коет. Баканын каны таттуу экен деп жатат деп чабелекей жооп берет анын ордуна. Чабелекейдин сөзүн ачуусу келген жылан куйругу менен бир чапканда, чабелекейдин куйругу экиге бөлүнүп калат экен. Ошондон улам анын куйругу эки ача болуп калыптыр. Нух пайгамбар чабелекейдин сөзүнө ишенип, баканы жыланга буйруп коюптур. Ошондон улам жылан бака соруп калат. Эгерде чабелекей болбогондо, жылан адамдын канын соруп калмак экен. Жылан менен чабелекейдин өч болуп, адам менен чабелекейдин дос болуп калышы ошондон улам болуптур дешет. Мына ошентип жомоктун аягы адам менен чабелекейдин дос болушу менен аяктаптыр. Эми суроолорго жооп бергиле. Биринчи сурообуз: Нух пайгамбар эмне үчүн баардык жаныбарлардан бир түгөйдөн кемеге салып алган экен? Экинчи: жыланды кайсы эмгеги үчүн пайгамбар сыйламакчы болот? Үчүнчү сурообуз: чиркей кимдин каны таттуу экен деп бара жаткан эле? Төртүнчү сурообуз: эмне үчүн чабелекейге жыландын ачуусу келет?
Эмесе балдар практикалык иш синквейн түзөбүз. Мен дагы бир ирет силердин эсиңерге салайын. Синквейн бул француз тилинен алынган 5 саптан турган ыр деп аталат. Биринчи бир маанини билдирген сөз, зататооч сөз. Экинчи сынаатооч 2 сөздөн жазылат. Үчүнчү этиш 3 сөздөн жазылат. Төртүнчү фраза 4 сөздөн турган. Бешинчи синониме. Келгиле балдар, адам деген сөзгө биз синквейн түзөбүз. Ким? Адам. Кандай? Мээримдүү, акылдуу. Эмне кылат? Ойлонот, иштейт, сүйлөйт. Төртүнчү 4 сөздөн турган фраза. Адам суусуз жашай албайт. Бешинчи синоними жаран. Тапшырма. Чыгарманын картасын түзгүлө. Үлгү боюнча толтурасыңар. Жумушчу дептерлериңер менен иштейсиңер. Жомокко түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер.